суунун кулагы бар, ал бизди угат. Укмак тургай, ал уккан сөздөрүнүн бүт баарын тең сактап калат. Анын памяти дагы бар. Илгертен бери эле мен бала кезден баштап эле ата энелер айтып калат го, суунун бетин жапкыла, суунун бетин жапкыла деген сөздү сиздер деле көп уккан болушуңуздар керек. Жоксо тамактын бетин жаап койгула деген азыр эми көп жерлерде эле бул боюнча билимдерди берип атат. Суунун ушундай уга турганын, анын сактап калуу бар экенин Япониянын окумуштуусу Масара Юмото көп жылдар бою эле изилдеп тастыкталган закон да бул. Дасторкон жайылып тамак келген убакта бир мындай чыр чыгарган үй бүлөлөр болот да. Аялыбы, күйөөсүбү же бала чакасыбы дасторкондун үстүндө отурганда үйдө уруш болот да. Уруш жаңжал болот. Анан баягы уруш жаман сөздөрдүн баардыгын тең тамактар өзү угат дагы, сактап калат дагы. Аны ичкенден кийин ал кайра баягы мурунку уруштардан дагы көбүрөөк күчөп баштайт. Анан ал уруш эле болуп калбастан, ал информация, маалыматтарды уккан суу биздин денебизге киргенде ал ооруларды пайда кылып баштайт да. Себеби баягы жаман сөздөр кирип кетти да. Ошондуктан психосоматика боюнча кызыл өңгөчтөгү тамак оорулар, ашказан оорулары, боор оорулары, өт оорулары жана ичи карын оорулары ушул жаман сөз менен айтылган дасторкондо отурган тамакты жегенден кийинки чыккан жыйынтык. Ошондуктан тамак ичип отурганда жакшы гана сөздөрдү оозуңуздардан чыгарганга аракет кылыңыздар жана тамактардын суунун бетин дайыма жаап койгонго аракет кылыңыздар.